Hurmatlı kadırlı apalar, eceler, ağayını, karındaşlar. Buna inşallah Xudo kalasa Allah'ın nemesi bilen, halos bilen dağı umraga çoğulu oturabız. Demi Xudo kalasa umra iki türlü olup atkarlar. Biri özün için, biri üçündür. Biri üçün bolğan nemeni umra badal dep koyat. Birinin orduna kılı деген söz. Anın badalına, bunun badalına ne veresin deyip, oşo badalı деген orduna деген söz da. Buna oşon için umra badal dep aytılат. Birinin atынан kılı. Misalı atаңдын атынан деле Kur'an okutup, mal soydurup, eldi çakırıp batak unutpaysın mı? Atаңдын atından деле oruza, pitir, sadakasını berip paysın mı? Misalda. Oşonda öyle ataң atынан же acı, je umraga көсөң деле боло берет. Men atаңды birle misal keltirdim. Atada maksat kim ele bolsun? Kimge bolsun? Oşonduktan inşallah Xudo kalasa biz umra badaldı kılardın aslında uşun esen bilişimiz gerek. Bu umra badal öte bir mındayça aytkanda özübüzdün umrabızdan dagы nazikirek dep bilişimiz gerek. Түшүнүктүүбү? Жөнөкөй bir primer keltiren bir көйнөк алып туруp ушуну апама кийгизейин десең, апаң ошол көйнөктү вообще жашоосунда карап койгон эмес да. Анан кийин жок балам бул көйнөк мен кийбейм, буну башка бирөө бере берчи дегенде эртең биздин умрабыздагы ата энебизге жакпай калбаш керек. Түшүндүңбү? Ошон үчүн ата энебизге жагыш менен жакшыраак өтө көркөм кооз, өзүбүздүн дагы назик мамиле жасайбыз. Анан энди бирөөлөр аманат кылып, таксир мен сизге кичине тыйын берейин, $300 берейин, ошол жакта экенсиз, өзүңүз үчүн итактелек кылган кетип атат экенсиз. Bir vakt болгондо мен үчүн да кылып коюңузчу деп аманат кылып берген болсо, бул аманат көз карегиндей сакталыш керек. Неге дегенде, эртең кыямат күнүндө ошол күнгө чейинки амалың менен төлөп калышың мүмкүн ошонун умрасына, же ошонун ажысына. Түшүнүктүбү? Неге дегенде Аллах Таала айтат: "Инналлаха ла юхиббул хаинин." Кыянатчыны Кудай Таалам жактырбайт деген мисалы. Кыянатчыны Кудай Таалам жактырбайт ошондой. Мына ошондой аманат экен деп билип аткарабыз. Эми ошол умра бадалдын ниетини кандай кылабыз? Bismillahirrahmanirrahim. Uşul жерге киргенде 2 рекет ихрам намазını balançının atından okugan atam. Çünkü Allah'ım mağa uşunun namazını жеңил kıl, jana balançıdan kabul kıl dep aytasызlar. Men bugün apama kılsam, apamın atından okuyayım. Apаңыздын атынан айтасыз: "Allah'ım men apam atынан ihramga girmekçimin. Uşunun 2 reket namazını okumakçımın. Ошонун 2 рекет намазын окушуну мага жеңил кыл жана собуну апама деп арнадым, апамдан кабыл кыл дейсиз. Анан салам бергенден кийин окулуштун тартибин айтып коеюн. Биринчисинде билгендер үчүн бунун биринчиси, билгендер үчүн Ихлас сүрөсүнө Фатиха менен Кафирин сүрөсүн окуйбуз. Экинчи рекетте Фатиха менен Ихлас сүрөсүн окуйбуз. Анан салам беребиз. Билбегендер үчүн Кулхуолотду билген болсо, экөөнө тең Кулхуолотду окуй берет. Кулхуолотду да билбесе, билгенин окуйт, кайсы сүрөнү билсе, мисалда. Ошону окуп туруп, анан кийин Кудайга салам беребиз. Салам берген жерден, ошол жерден дуа кылабыз: "Аллахым, мен өзүңдүн ыраазылыгың үчүн атам же паланчы апам атынан же кайната кайненем атынан ушуну умра кылууну ниет кылдым. Мага жеңил кыл, аткаруусуну атамдан же апамдан кабыл кыл" деп туруп, ниетиңизде кимдин атынан талбия айтканыңызды аныктап алып, апамдын атынан талбия айттым деп туруп, "Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк ла шарика лак" деп болбосо жүрөгүңүздө келтирсеңиз, тилде кошом десеңиз, "Лаббайк Аллахумма" атамдын атынан, "Лаббайк ла шарика лака лаббайк" деп атам атынан же апам атынан деп биринчи лаббайкадан кийин кошуп алсаңыздар боло берет. Намаздан кийин. Мына ошол лаббайканы айткандан кийин анан кийин сиздер умрага кирдик болосуздар. Умранын ихрамына кирген болосуздар. Жөн эле кийинип алып эле жүрө берген ол ихрамга өтпөйт. Ихрамга кириш үчүн намаз ошо талбияны айтыш шарт. Талбияны айтпаса ихрамга кирбей калат. Түшүнүктү? Иншалла мечитте ham айтабыз. Анан кийин чыгып алып автобуска отурганда дагы экөө бөлүнүп калдык. Анткени мен сурасам, автобус бузулуп калыптыр эртең менен, жүрбөй коюптур. Анан кой дамылам шашып калбасын, зарып калбасын деп, мына 2 минибенди жетип келди да, алып келиптир. Ошо өзүрү сурап, аябай менен сөз уктук, ушунча уктук дейт. Эми Кудай кааласа ошол отуруп алып, кайра маршрутка неме кылабыз. Анан ошол 10 реалдан мага чогултуп берсеңиздер, макулбу? Кийин баягы мен кече айттым го,
10 жылдан чоңуттуруп эле мага берсек, ана мен тиги Мусага берем, а Муса шеригине берет. Өзү бөлүп берем деген. Мага берем деп да. 10 сомдо. Ниет кылып чыктыңыздар да, намаз окуп чыктыңыздар да, кимдин атынан болсо да ниет кылдыңыздар. Ошол жерде талбия айттыңыздар. Бирок жалпылай дагы биринде эрчи туура талбия айтып, дагы да талбиябызды бекемдеп алайлык. Ушул талбия айтуу менен Кудай кылса акыйкый умрага кирген киши болобуз дагы. Андан кийин жана тыйылган иштерден сактанабыз. Макулбу? Мисалы, чачыбызды сылап, же болбосо сакалыбызды сылап, же болбосо мына илешип калган тырнак мишайттерди жулуп салып, түшүнүктүбү? Ошондой болбосун. Мындай кылып атканыңызда кээ бир неме үзүлүп кетсе дагы болбой калат. Неге десе, ар бир кылда жашоо бар. Жашоосу денеге жабыштырат. Сен ошону мындай кылгандан түшүп кеткенде сен аны жашоодон токтоттуң. Өлтүрдүң болуп саналат. Түшүндүңбү? Ошон үчүн сага Алла Таала эмне кылды? Мен жараткан жаратылышты жөндөн-жөн кол салып өлтүргөн үчүн сага иштарап деп туруп кан сой дейт. Мал сой дейт да, кан чыгар дейт. Түшүндүңбү? Мааниси ошол. Илгерки айттым го, үммөттөрдө Кудай Таала эмне кылган? Күнөө кылса, өздөрүнүн бир жерин денесинен кан чыгарып, ошонун жерин күнөөсүн жууган. Кудай Таала бул үммөттү ондай кыйнаган эмес. Ошондуктан көптөрү тооба кыла алган эмес, денесин аягандык үчүн, кан чыгара албагандык үчүн. А сиз менен бизге Кудай Таала тообаны жеңил кылып койду. Жараны да жамаш жеңил кылып койду биздичи, баягы немелерди жабыш. Эми Кудай кааласа ошол тыюу салынган нерселерден тыйылабыз. Айрыкча мына тавап кылып атканыбызда даратсыз тавап кылбайлык. Даратыбыз кыстап калса чыгайлык. Кабанын ичиндечи. Чыгып дарат алып кел, анан кийин кайра ошол жерден уланта бересиң. Түшүнүктүбү? Тавафты дарасыз кыла турган болсо бир кой соя турган болот кайра. Көп адам ушуга маани бербейт экен. Түшүнүктүбү? Намаз болбогондон кийин свободный экен деп дарасындырып алышат экен. Ичинде элечи. Жел чыгып кетет же башка болот ушундай. Анан жарадагы мындай бир түшөйүн деп аткан болсо тырмап отуруп ушул жерди чыгарып түшүрбөгүлө. Түшүнүктүбү? Анда дагы болбой калат. Кыскасы эч нерсеге азар бербей, тыюу салынган иштерден тыйылып, жипар жыттуу нерселерден айрыкча өзгөчө ошондой эле мөмө жемиштер бар, жыт таркаткан. Алардан дагы тыйылабыз, сактанабыз. Бирөөнүн атыры жакшы экен деп барып жыттабайбыз. Жанынан бир башка ихрамдагы эмес адамдын атыры чыкса, мына жакшы экен дебейбиз. Эми ошол кандай кылабыз? Ихрамыбызды, умрабызды сактап калыш үчүн дайыма ниетибизди сактап калыш үчүн бир дуа бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн. Ошол дуаны айтабыз. Аллахумма لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. Allah'ım bu dünyanın yaşosu bana kızıksız. Bir gana ahiretin gana yaşosu bana kızıktı. Uşul bizim dua katarı prisegabız, antыбыз. Umrabızı saktaş üçün. Közüzde alaqsıda bir neseler misal tartıp ketken bolsa özübüzdü gözüz menen. Emne kılabız? Allahümme la ayşe illa ayşe ahira. Allah'ım bu dünyanın yaşosu bir özü de kızık emes. Kançalık sulu olsa da bu bardır bana kızık emes. Bana kızığı beyişteki yaşoğun oşonu bana ber degen söz. Men oşonu kalayım degen söz. Düşünüktü mü? Men oşon için bana kıynalıp kepen giyip jüremin, umra kılam dep jüremin. Oşon için Kuday kalasa bana ahiretteki yaşoğu kızık bolgon için men sana gel otaman. Meni mına dünyadaki nerseler menen sıylap koy bu. Meni ahiretteki nerse menen sıyla degen söz. Çünkü inşallah Allah subhanahu wa ta'ala bizni ahiretteki çınığı jırgal yaşoğu menen sıylagan bolsun. Bu dünyadaki jalganç ötkürüş vaqtlı yaşoğu menen bizni Kuday kalam kıynabagan bolsun. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alamin. Hazır özüzdü marşrutlarga öz oturuyoruz Kuday kalasa. Yaşlarımız da gelip oturat inşallah. Adamları toluk bolmayın, marşrutka jılbay, düşünüktü mü? Neme